Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабакта биз максатты кантип туура коюу жана ага жетүү керектиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Рим философу мындай деп айткан: адам кайсы кеме токтотуучу жайга бара жаткандыгын билбеген учурда ал үчүн бир дагы шамал аркадан сокпойт. Француз жазуучусу Виктор Гюго биздин өмүрүбүз саякат, максатыбыз жол көрсөтүүчү жок болсо баардыгы токтоп калат деп айткан. Келгиле тажрыйба жүргүзөбүз. Силер азыр мен таш толтура турган 3 литрлик банканы көрүп турасыңар. Ал толуп калгандай карап жатасыңар. Эгерде мен банкага буурчак салсам, эмне болот? Силер эми банка толуп калды деп эсептейсиңерби? Мен эми банкага кум салгым келет. Эми банка балким толуп калды болушу керек. Анда орун барбы? Эми болсо карагыла, мен банкага суу куямын. Силер көрүп тургандай, бир кружка суу банкага батты жана кумду суулады. Эң сонун. Мен силердин түшүнүүңөрдү каалайм. Банка бул силердин жашооңор. Таштар силердин жашооңор калган бардык нерсе жоголуп кетсе дагы толук боюнча кала бериши үчүн зарыл болгон нерсенин бардыгы. Ден соолук, үй бүлө, сүйүү, достор. Балдарыңар силердин жашооңордун маанилүү нерселери. Буурчак бул жеке силер үчүн маанилүү болуп калган жумуш, үй, автоунаа. Кум бул бардык калгандары, майда бараттар. Эгерде алгач банкага кум толтура турган болсок, буурчак жана таштанды жайгаштыра турган жер калбай калат. Ошондой эле силердин жашооңордо эгерде бардык убакытты жана бүт энергияны майда бараттарга корото турган болсоңор, маанилүү нерселерге орун калбай калат. Биринчи кезекте таштар, башкача айтканда, жашоодогу эң эле маанилүү нерселер менен алектенгиле. Өзүңөрдүн артыкчылыктуу максатыңарды аныктагыла. Калгандары кум гана. Ал эми суу силердин жашооңор. Эмне менен алек болсо дагы дайыма анда эс алуу, табияттан ырахат алуу, жалгыздыкта болуу, философиялык ой жүгүртүүлөр үчүн бир аз орун бар экендигин далилдейт. Биздин ар бирибиздин астыбызда кайсы жол менен кетүү тандоосу турат. Максаттарды кое билүү жана ага жетишүү. Бул үйрөнүүгө боло турган көндүм. Өзүңөрдүн жашоо дөңгөлөгүңөрдү түзгүлө. Өзүңөрдүн жашооңордун ар бир тармагын 0-дон 10 балга чейин 10 балдык шкала боюнча баалагыла. 0 айлананын борбору, жашоонун ушул тармагынан ырахат алуунун жоктугу. 10 айлананын чети, башкача айтканда, силерди 100% канааттандырат. Бул умтулуу керек болгон кынтыксыз абал. Силердин дөңгөлөктөгү иштердин абалы айланадан белгилегиле. Эмне келип чыкты? Силердин дөңгөлөк айланып жатабы? Силердин дөңгөлөк жашоодо жеңил айланышы үчүн кайсы жерде аракеттенүү керек? Бул силердин максаттарды туура коюшуңар зарыл экендигин билдирет. Максатка багыт алуу бул адамдын өзүнүн күнүмдүк жашоосунда багыт ала турган вектору. Адам максат койгондон кийин аябагандай чоң маалыматтык агымдын бүтүндөй массасынын ичинен ага жетүүгө мүмкүнчүлүк бере турган нерсени тандоо, угуу, көрүүнүн укмуштуудай жөндөмдүүлүгүнө ээ болот.